Suzak rayonduk pasport viza bölümünde gün sayın dalışınday görünüş. Kezek kütkön jaranlar, teylөөчү kızmatkerlerдің azdığı. Anısı az kelgensip kızmatkerler iş ordun kaldırıp, kez-kezde öz jumuştары менен кайсыл bir taraplarga çıgıp ketişet eken. Kütkönдөр bolsa bir gün keçke bir taktamal albay, ubara tartışarını aytışat. Saat 8'de kelgenmiz mene. Saat 8'de gelgenbiz, dağı dile girelekbiz. Balalı gelindir de kıynalı oturuşat. Kızmatkerlerdi köbөйтүрсүн. Антесе элдин кыйынчылыгы жеңилдебейт. Эртең менен келип кечке кезек күтүп турабыз. Кезегибиз жетпей кайра кеткен учурлар да көп болот. Мындай кезек күтүү бул мекемеде тааныш билиши жок тургундар үчүн гана тиешелүү. Өзүнө караштууларды кезексиз эле кабыл алып, маселесин жеринде, тез арада чечип бергендерине күн сайын күбө болушат. İşte atkanda okşadı, bırak çoğu keşte. Anca tanış bilişan bolup ketти. Ал эми 78 жаштагы Розужан Юнусов эбак тарап кеткен Советтер Союзунун жараны болуп жүргөнүн айтат. Кыргызстандын паспортун алууга 18 жылдан бери аракет кылат. Бирок майнап жок. 1986-жылдары Ош облусунун Кара Суу районунан Сузак районуна көчүп келген уйгур улутундагы аксакал пенсияда ала албай жүрөт. 18 жылдан бери bir паспорт ала албай жүрөм. Эмне Кара Суу району менен Сузак району башка мамлекетте беле. Эч кимиси көңүл бурбады. Пенсияга да ушунун айынан чыга албадым. Ала алмаганлыгым үчүн пенсияга чыга албай жүрүп барам. Юнусовго укуктук жардам берүү үчүн укук коргоочулар да бир канча ирет аракет кылышкан. Бирок жоопкерчиликсиз паспорт визачылардын айынан убакыт создуктурулуп, жыйынтык болбой жатканы белгиленет. Запросту юстиция аркылуу жөнөтүп келе деди. Biz poçtadan jönötüp koydursak bolboyt dedi. Юстицияга барып, Жалал-Абад облустук юстиция башкармалыгына барып туруп, бу жерден жөнөтүлгөн запросын каттатып, арыз жазып бердик октябрда. Endi pasport solga kelsek, al zaпрос qaytып kelipti, через департамент кылыш керек экен дейт. Мамкаттоо аркылуу. Прокуратура бул боюнча агерде жоопкерчилик боюнча иш козгоп коюшу мүмкүн. Мекеме өкүлдөрү ишканадагы кезек күтүүлөр жана башаламандык көрүнүштөрү жарандардын электрондук каттоодон толук бойдон өтүп боло электигинен де билдиришет. Ал эми 78 жаштагы паспортсуз жарандын көйгөйүн башынан карап чыгышмакчы. Азыр бул документтер толук болбой жатканына байланыштуу эме болуп турат да. Анан бул делону дагы бир мен өзүм окуп чыгайын, таанышайын. Анан бул аксакалга мен кагаз жүзүндө кайрылып жообун берейин. Маалыматка ылайык Сузак райондук паспорт виза бөлүмүндө өткөн жылдын жыйынтыгы менен 20286 ID карта, 8000ден ашуун жалпы жарандык паспорт берилген. Ал эми бул жыл башынан бери 4000 ички, 2000ден ашуун жалпы жарандык паспорт ыйгарылса, өлкө боюнча 2017-жылы паспорттун бардык түрүн кошкондо 942 000 паспорт берилгени маалымдалат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.